Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Bütkül alamlar jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz maqtovlar jana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salomlar jana salotlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tush turali aytib жатып shunday deydi: "Va ru'ya salasatu fa ru'ya soliha bushra minallohi va ru'ya tahsinu minash shayton" deydi. Bu tush 3 turda bo'ladi deydi. Birinchisi жақсы түш болады дейді. Бұл жақсы түш Аллах субхану ва тағала тарабынан келеді дейді. Ал эми экинчиси өтө бір мындай капа кылган, бір коркунучтуу жаман түш болады. Бұл шайтан тарабынан келет дейді. Ва ру'я мимма юхаддису мару нафсаху дейді. Ал эми үчүнчү түрү ал ар бир киши өзүнүн мындай кам кайгысы, ойлонгон нерсеси, ошондой эле мындай кыйналган, кыялданган нерсеси аркылуу келет дейт да. Ошентип түш үч тараптан келет дейт. Биринчиси Аллах субханаху ва таала тарабынан, экинчиси шайтан тарабынан, үчүнчүсү ошол түш көрүүчүнүн өзүнүн ойлонгон же кыялданган же болбосо кыйынчылыгынан өзүнүн ошол пенде өзүнүн проблемасы тарабынан келет дейт. Ошентип түш 3 тараптан келет экен. Эми эгерде силердин кимиңер эгерде жаман түш көрө турган болсо, башкача айтканда шайтан тарабынан келген өтө бир жаман түш көрө турган болсо, анда уйкудан тургандан кийин намаз окусун жана ошол жаман түшүн эч кимге айтпасын дейт. Эми бул жерде Аллах субхану ва таала тарабынан келген түш дегенде кандай түштөр? Мисалы, ошол түшүндө умрага барышы, же хаж кылышы, же болбосо намаз окушу, намаз окубагандар болсо түшүндө намаз окушу, же түшүндө бейишке кириши, же түшүндө дагы бир ушундай жакшы нерселер түш көрө турган болсо, мына ошол Аллах субхану ва таала тарабынан берилген түштөр болот да. Бул жакшылыктын бир жишаны болот. Жана ошондой эле бунун экинчи мааниси ошол жамандыктан бир эскертүү болот да. Кимдир бирөө ушундай бир жаман күнөө иштерди кылат, жаман иштерди кылат, ошондо бир түшүндө бир бейишти көрдү да. Демек бул деген сөз Аллах субхану ва таала тарабынан келген түш. Бул деген сөз инсан, түш көрүүчү, сен мына ошол жаман иштериңди таштабасаң, ушундай бир түшүндө көргөн бир татынакай, рахаттуу бейиштен кур каласың деген бир Аллах субхану ва таала тарабынан бир эскертүү болот да. Же болбосо ушундай бир ошол түш көрүүчү адам бир жакшы иштерди кылып жаткан болсо, намаз ибадаттарына бекем болгон болсо, анда ошо бейишти түш көргөн болсо, анда ошол сен ошол окуган намаздарың кабыл болуп жатат, бейишке киргизе турган амалдарды кылып жатасың деген сыяктуу бир Аллах субхану ва таала тарабынан бир ишара болуп эсептелет. Ошондой эле кимдир бирөө ушундай бир Меккеде тавап кылып жүргөн болсо, же болбосо хаж кылып, умра кылып жүргөн болсо, бул да Аллах субхану ва таала тарабынан берилген өтө бир жакшылык болуп эсептелет. Эми бул жаман түш дегенде бул шайтан тарабынан келет дейт. Бул шайтан тарабынан келет деген түштө бул кимдир бирөө ушундай бир бирөөнү өлтүрүп жатышы, бирөөнү зулум кылып, бирөөнү кордоп жатышы, ошондой эле ар кандай бир жамандык, бир күнөөлүү иштерди кылып жатышы түшүндө. Бул мына ошол шайтандан болот. Демек, кимдеги мына ушундай өтө бир жаман түштү көрө турган болсо, ошо туруп 2 рекет намаз окуп, Аллах субхану ва тааладан бир жамандыктан сактоосун тилеп, бир намаз окуп дуа кылсын дейт да. Анан ошол сол тарабына 3 жолу дем салып койсун дейт. 3 тарабына ушундай бир дем салып, 3 тарабына түкүрүп,
Анан ошол жаткандан кийин жатканда ошол түш көргөндө кайсыл тарабы менен жатса, ошол тарабы менен жатпасын дейт. Балким башка тарап, мисалы сол тарабы менен жатып, ошол жаман түштү көргөн болсо, демек жатканда оң тарабы менен жатып, ушундай бир өзүн жатыш шын өзгөртүш керек да. Бул шайтандан болгон анык түш деп билиш керек. Эми ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде келип кабар кылгандай, түштүн 3-чү түрү бул пенденин өзүнүн проблема, жекече проблемаларынан келип чыккан түш. Мисалы кимдир бирөө аябай кыялданат да, мисалы Америкага же Европага барышты, аябай кыялданат, же болбосо бир чоң хан сарай салышты, аябай кыялданат. Кыялданып жүрөт, түшүндө ошол нерсесин көрүшү мүмкүн дейт. Түшүндө ошол нерсени. Же кимдир бирөө бир проблемаларды менен жүрөт, аябай проблема. Ошо түшүндө дагы өңүндө канчалык бир проблемаларды көргөн сайын түшүндө дагы ошол проблемаларды көрүшү мүмкүн дейт да. Же болбосо түшүндө өңүндө бир киши ушундай бир нерселерди ойлоп жүрөт, дайым ошол проблемасы менен жүрөт, дайым ошол нерсени ойлоп жүрөт. Эми ошол киши түшүндө дагы ошол проблемаларды ойлошу мүмкүн, ошол проблемалар менен жүрүшү мүмкүн дейт. Демек мына ушунун тафсири барбы, буну түшүндүрөбү десе жок. Бунун тафсири жок. Себеби бул пенденин өзүнүн жекече проблемаларынан, жекече кыялдарынан, жекече ойлорунан келип чыккан түш болот дагы. Мунун тафсири көбүнчө мунун табирин же болбосо тафсирин чечмелеге болбойт дешет да. А бирок шайтан тарабынан келген менен Аллах субханаху ва тааля тарабынан келген түштөрдү чечмелегенге болот дешет.